A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akıbetul muttaqin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum bir tuğanım. Bizdin sabahlarda siz köpçögen özgü paydalı atası dep oyloyuz. Oşonda ele uşul sabahtarınızды başka bir tuğanlara da bölüşüp atası dep oyloyuz. Albatta siz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisine amal kılışısız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menden bir ayat bolsa dağı anı jetkizgile degen. Je bolboso musulmandын, je momundun özüne kaaлаган нерсени башка бирөөнө каалабай турган болсо, же болсо ошол өзүнө каалаган жакшылыкты башка бирөөнө каалабаган болсо, анын иманы толук эмес, же болсо толук момун болбойт деген. Ошол себептен ушул хадиске амал кылып, сиз иншалла ушу бизден уккан нерселерди башка бир тууган кыйналып аткан бир туугандарга бөлүшүп, аларга дагы жеткизесиз деген ойдобуз, машалла. Бизге эң чоң байлык бул ден соолук деп айтабыз. Ден соолукту бизге кээ бир адамдар биздин жашообузга кызганычы, көрө албастыгы, ошол эле мезгилде бизди жек көрүүсү, биздин жашообуздагы чоң маселелерге, же болсо ден соолугубузду жок кылганга аракет кылгандар дагы жок эмес. Көп убакыттарда сиз менен биз ушул азыркы мезгилдерде мындай карасаңыздар, аптека, больницалар ушунча көп. Аптекалар, больницалар ушунча көбөйдү. Ошол мезгилде ооруган адамдар да көбөйдү. Ден соолугуна карап аткан адамдар көбөйдү. Көп адамдар ушунча көптөгөн акчаларды таап туруп, ошол көптөгөн акчалардын көпчүлүгүн өзүнүн ден соолугуна короткондор дагы аз эмес. Бул дүйнөдөгү болуп аткан жакшы дагы, жаман дагы нерсе албетте Алладан. Сиз менен бизге келип аткан оор да бул Кудай Тааланын сыноосу болуп эсептелет. Бирок көп убакыттарда субханалла биз ошону сыноо катары сезбестен өзүбүздүн жашообузга келип аткан нерсени абалки мындай бир биз үчүн каргаша, бир оорчулук катары көрүп атат экенбиз. Бирок биз дайыма айтабыз, оору бул жөнүнө келген жок. Абалки субхана сиз менен сыноо үчүн, же болбосо сиздин менен сиздин күнөөңүздү кечириш үчүн. Ал эми жашообуздагы бизге сыйкырчылардын, кара дуба кылгандар, көрө албастардын кылып аткандары бул акыйкат, чындык. Бул бизге эле болгон жок. Булдан мурун да болгон. Пайгамбардын заманында андан мурун дагы болгон. Бүткүл пайгамбарлардын убагында болгон. Эми ошол мезгилде азыркы убакытта ушул сыйкырчылар аябай көбөйдү. Ошол мезгилде сыйкырчыга баргандар да көбөйдү. Сыйкырчылык кылып адамдарды жок кылганга аракет кылгандар да көбөйдү. Эмне үчүн десе, бул өтө оңой бир жолу болду. Адамдар бул эч бир нерсе коротпостон туруп эле жашоосунда бир адамды жок кылып коюшка, же болбосо конкурентин жок кылып коюшка, ошол эле бактылуу болуп турган адамды бактысыздыгын көрүшкө аябай аракет кылып атышат. Ушул нерсени оңой эле деп ойлошту. Бирок унутпаңыздар, эртең ахирет күнү Алланын алдында муну үчүн жооп берүү өтө оор болот. Кимде-ким Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям боюнча кимде-ким бир көз ачыкка, бир сыйкырчыга барган болсо, ошол эле мезгилде ошол сыйкырчыны туура дей турган болсо, албетте алар тозоктук болуп калат экенин унутпашыбыз керек, машалла. Аллахым баары сактаан болсун андан. Бүгүн дагы бир сабагыбызда ушул адамдарга ден соолугун бузуу үчүн кылына турган сыйкырлар жөнүндө айтмакчыбыз. Ден соолугун бузуу сыйкыры бул азыр Кыргызстанда, негизи бүткүл дүйнө жүзүндө өзгөчө бир орунду ээлейт. Сиздер айтышыңыз мүмкүн, ден соолук кандайча, мисалы көчөгүн эле сопсо турган адам эле, бүгүн күчтүү, күйлүү, баардык нерсеси бар, курсагы ток, кайгысы жок дегендей, ушундай бир адам эле бүгүн туруп туруп эле эмне болду, төшөккө жатып калды. Бир эле жер ооруйт, бирок врачтарга бардыңыздар, эч бир диагноз чыкпады. Диагноздун бир нерсеси, кандай эң жакшы аппаратка түшсөң да диагноз чыкпады. Анда сизге эмне экен, руханий дарт болду, жиндердин, ошондой сыйкырчылардын, ошондой эле сизди көрө албастардын сизге болгон зыяны тийип баштады. Ошол ден соолук сыйкыры жөнүндө. Же болбосо ден соолукту кетирүү сыйкыры, кара дубасы болуп эсептелет. Булнун өзүнүн бир симптомдору же белгилери бар. Адамдын дайым такай бир органы, дене мүчөсүнүн бир органынын ооруп турушу. Ошол мезгилде калчылдап титирөө, же болбосо бир катуу ысып кетүү, же болбосо калчылдап катуу бир муздап кетүү. Ошол эле мезгилде ошол сиздин бир органыңыз бир кандай бир иштебей калганчалык даражада оорусу болуп турат. Бир дененин бир кайсы мүчөсүнүн алсыздашы, ошол мезгилде паралич болуп калышы, ошол мезгилде толук дененин парализацияланып калышы, же болбосо сиздин бир мындай айтканда сезүү органдарыңыздын бир нерсе жоголушу, сиздин абалки дем алуу органыңызда житпилүүсү, кулактын угушу, ошол мезгилде субханалла бир нерсени сезүү жоголуп баштайт экен.
Бул сыйхыр жөнүндө келе турган болсок, бул жөнөкөй эле бир адам ооруп аткандай эле белгилери болушу мүмкүн. Эми бул эмне болмок эле ушундай экен деп бир эме болушу мүмкүн. Бирок көп убактарда бул кара дубанын белгиси болот. Муну кантип билсе болот десе, ошого рукуяны окуп көрүү менен болот. Же болбосо, эгерде ден соолугу соо адам мындай бир ооруп кала турган болсо, мен сыйкыр менен боло турган болсо, рукуя аяттарын окуганда анын мындайкен окугандан кийин эле билинип калат. Дегенибиз кандай? Биринчиси, аны окуп баштаганда баштары айланышы мүмкүн, дене мүчөсү бир жери уктап калышы мүмкүн, же болбосо мындай бир денесинде мындай бир сезими жоголушу мүмкүн, башы ооруп башташы мүмкүн, же болбосо денеси калчылдап башташы мүмкүн, дене мүчөсүндө бир кандай нерсе өзгөрүү башталышы мүмкүн. Бул сыйкырдан экенин билебиз. Эгерде мындай болбой турган болсо, анда бул адамдыкы жөнөкөй эле физиологиялык оору катары билет экенбиз. Эгерде сиз биз окуган рукуяларда, балким бир шейхтердин, карыкелердин, ошол эле мезгилде сиз имамыңыздын алдына барган мезгилиңизде сиз окуганда эч нерсе болбосоңуз, анда субханалла сиз эмне кылышыңыз керек? Сөзсүз дарыланышыңыз керек. Бул дарысы бар. Анткени пайгамбарыбыз айтат, Аллах Таала оору жараткандан кийин сөзсүз оорунун да шифасын жараткан. Ал эми эгерде сиз окуган мезгилде эмелеке айтып аткандай белгилер боло турган болсо, анда сиз сөзсүз рукуяга катышыңыз керек болот. Бул көп убакыттарда биз түшүнүшүбүз керек, ушул сыйкырланып калган адамдар көп убакыттарда жиндерден болот деп унутпашыбыз керек. Пайгамбар хадисинде дагы айтылганы бар. Эмне үчүн дегенде, ошол шайтан алейхиланан эмнекен адамдын кан тамыры менен жүрөт, каны менен жүрөт. Ошол эмеде ошо каны дагы аларга эмне болот экен? Ошол дене мүчөсүндө айланып жүргөн себебинен зыян алып келе берет экен. Мунун айыктыруунун жолдору өтө көп экен. Ошол эле мезгилде бул кандай кылышыбыз керек, эмне кылышыбыз керек десе, билишибиз керек. Сөзсүз сиз эме алышыңыз керек. Бал, сүт, ошол эле мезгилде субхана кара зире, алиф майы, кыст ал-хинди, ошол мезгилде субханалла хабур рашад деген ушундай бир кимдекен пайгамбар көрсөтүп кеткен чөптөр бар. Ошол мезгилде субхана ошол балдар бар. Ошол нерсеге рукуяны окутуп, күнүгө эртең менен кечинде жегенге аракет кылыш керек. Ошо ооруган дене мүчөгө сүйкөгөнгө аракет кылыш керек. Ошол мезгилде такыбачылык кылганга да аракет кылышыңыз керек экен, машалла. Бизден сурашат, кантип ичишибиз керек, кандай кылышыбыз керек десе, ошол сиз рукуячыга барган мезгилдеңизден кийин ал сизге кандай окуп берген болсо, кандай тартипте айткан болсо, ошондой кылышканга аракет кылыңыздар. Дагы бир нерсе ушуреки, сизди окутуп аткан, сизди окуп аткан рукуячы кандай айткан болсо, ошондой кылганга аракет кылышыңыз керек. Субханалла. Жакшысын албетте Аллах Таала өзү билет, машалла. Бизге көптөгөн байкелер, эжекелер ушул жөнүндө айтып келишет. Такыр айыкпагандыгы жөнүндө айтат. Бирок сиздерге биз талап коюп аткандарыбыз ушуреки, биринчиден өзүңөрдүн күнөөңүздөргө тооба кылышыңыздар керек. Күнөөңүздөргө тооба. Анткени сиздин күнөөңүздү сиз жана Аллах гана билет. Ошол үчүн эмне күнөө кылган болсоңуз, ошол күнөөңүзгө тооба кылыңыз. Тооба дегенибиз ошол күнөөгө эртең күндө кайтпайм деген ойдо болуңуз. Эртең күндө ушул күнөөнү кылбайм. Иншалла ушул күнөөнүн үстүндө мындай аракетимди кылам толугу менен. Сайдыл истихфар, же болбосо чоң мындай истихфардын эң улуусун айтканга аракет кылыш керек. Аллах Таала менен тахажжудда туруп, намаз окуп, Алладан кечирим сурап ыйлаганга аракет кылышыңыздар керек. Анткени себеп тооба кылган жүрөккө жин шайтандар таасири аз болуп калат. Эгерде сиз чын жүрөгүңүздөн тооба кылып Кудайдан кечирим сураган болсоңуз, жин шайтандардын да сизге болгон таасири азайып калат. Ошондой эле сыйкырлардын күчү жоголуп баштайт. Эгерде сиз ошол нерсени тооба кылуу менен, андан кийин чын жүрөктөн ушу Алла Тааланын Куранында шифа бар экендигине толук ишенип туруп, ушул нерсени уга турган болсоңуз, ошону өзүңүз эле окуй турган болсоңуз, иншалла Кудайым буйрса, ошол нерседен айыгасыз. Оорунун түрлөрү дегенибиз кандай? Мисалы, бир адам бөйрөгү иштебей калышы мүмкүн, бир адамдын жүрөгү оорушу мүмкүн, бир адамдын ашказаны дайым ооруп турушу, язва, ушундай язваларга, же болбосо раковый ооруларга алып келиши мүмкүн, баштагы опухолдор болушу мүмкүн, кисталар болушу мүмкүн. Аял кишинин субханалла эмне экен, ушул аялдык, женский деп коебуз, ушундай бир жактар оорушу мүмкүн. Ошол эле мезгилде субханалла сиздин суставтарыңыз оорушу мүмкүн. Суставтын баардык оорулары, сиздин кан басымыңыздын көтөрүлүп кетиши, жогорулап кетиши, түшүп кетиши, ушунун баардыгы тең эмне экен? Сиз менен биздин баягы оору сыйкырынын, ошо ден соолук сыйкырынын бир жолдору, же болбосо ушулар ооруп аткан болсо, албетте сиз ушул ден соолук сыйкырына туш болуп калдыңыз деген болуп эсептелесиз.
бул эмеде ушу түшүнүшүбүз керек. Биз колдон келишинче түшүндүрүп жеткизгенге аракет кылып атабыз. Мунун түрлөрү көп. Айтышыңыз мүмкүн. Меники мындай болот, мындай. Ар кимди өзү бар текшерилип көргөндөн кийин гана ошол адамдын сыйкыр экенин же болбосо физиологиялык оор экенин биле алат экенбиз. Мисалы кээ бир адамдардын буттары иштебей калышы мүмкүн. Жана айтканда башында айткан паралич дегенибиз ошо буттар иштебей калышы мүмкүн. Ошо буттарды кескенге чейин барышы мүмкүн. Колдорду кескенге чейин барышы мүмкүн. Билебиз, мисалы биздин башыбыздан бир окуя бар. Бир эжени ушундай бир алып келишти. Ал эжени субханалла бутун кесишкен экен. Бутун кесип коюшкан экен. Бутун кесип коюшкан. Ошол мезгилде экинчи операция болот экен, колун кесип атат экен да. Эмнесе ошол колу менен буту чирип бараткан экен да. Эми караңыз. Бирок качан үйүнө чыгып келгенден кийин бизге барып кичине дуа кылып коюңуз деп чакырганда, үйүнө барып бир аз дем салып баштаганда ал эже истерикага түштү. Же болбосо ушундай бир катуу кыйкырыкка, ушундай бир нерсеге түшүп, ыйлап, ушундай бир кусуп баштады. Биз жөн эле барган элек, бирок ал бирок буту менен колу кесилип калды да. Эми караңыз, ичинде бир жин пайда болду. Же болбосо жин бар экени белгилүү болду. Ошол жин эмне үчүн киргенин айтып аткан. Аны дубалап койгондугун, ошол муну бүткүл буттарын баарынан, колдордун баарын тең кестирип туруп, мындай парализоваться этип, ушундай бир эч кимге мындай бир адамдар муктаж кылып чыдап сайлалы деп аракет кылып аткам деп сөз айтты да. Эми караңыз, Алланын каалоосу менен ошол чыккандан кийин машаллах эмне болду? Баягы болуп аткан симптомдор, же болбосо баягы экинчи бутуна, экинчи колуна кетип аткан симптомдор керек болуп аткан, бирок ошол нерселер жоголуп, машаллах, эмне болду? Ошол аял киши азыр айыгып, мындай Кудай Тааланын каалоосу менен ушу дагы болсо жашоонун бир жакшылыктарын көрүп атат деген ойдобуз, машаллах. Бул биздин практикада болгон нерселер. Ошол эле мезгилде кээ бир убактарда ушундай болот, кээ бир үй бүлөлөр толугу менен окутулган болот. Мисалы, ошол үйлөрдүн ичинде бир ден соолук сыйкыр болбосо да, мисалы жиндерден болот деп атпайбызбы? Жанакы адамга болуп аткан оорунун келиши дагы. Мисалы бир кыз үйүнүн эшигинин алдына бир аң бар экен, ошол аңга эмне болгон? Ысык сууну төккөн. Ысык сууну төккөн. Кыргыздар деле өзү билесиздер, эшиктин алдына мындай ысык сууну төкпө, кирдин суусун төкпө деген нерселер бар. Биз көп убактарда ушул нерселерди мындай игнорировать этип коебуз да, астагфирулла, каякта шариятта жок нерсе депчи. Бирок бул нерсенин баары эле бар. Бул нерселердин баары болуп эле келген. Эми ошол эмнекен, ошону төккөндөн кийин ошол аял кишинин дене мүчөсү ооруп баштаган жок. Ошол күндөн эртеси күндөн баштап эле аппетити качып, ал адам, ошол аял киши жашоосунда кыйналып баштаган. Ден соолугу баардык денеси текшерилет, бирок баардыгы тең соо болуп калган да. Бирок эмнекен, ошол белгилүү болду, субханалла, ошол аял киши жиндерге мындай үстүнө суун төгүп, ошол жин өч алыш үчүн баягы денеси кайсы жери ооруган болсо жиндин, ошол аялдын да ошол денелери ооруп атканы белгилүү болгон. Алхамдулилла, Алланын каалоосу менен рукуя аяттарга, ошондой эле жана биз айтып аткандай кара зире, ошол эле бал, сүт, жана пайгамбар көрсөтүп кеткен дарылоо менен рукуя аяттар окуу менен машалла ал киши айыкты деп айтсак болот. Караңыздар, бул нерсе жашообузга баарыбызга келип калышы мүмкүн. Урматтуу жамаат, урматтуу бизди угуп аткан биздин көрүүчүлөрүбүз дагы ушу түшүнүшүңүздөр керек. Биз эгерде жашоодо кичине бир этияттык кылбасак, шариятыбызды кармабасак, адептерин, ар бир нерсени, мисалы, адам менен адамдын адеби, Алла менен пенденин ортосунда адеп, пайгамбардын пенделердин, пайгамбарыбыздын үммөтү менен болгон адеби дегендей баардык нерсенин өзүнүн адеби бар да. Ошол адептерге көңүл бура турган болсок, иншалла сиз менен биз ушул жашоодо оорчулуктардан кутулабыз деген ойдобуз. Алхамдулилла, Аллах Таала каалаганча жана Аллах Таала билгизгенче жеткиздик. Аллахым баарыбызга иман, хидаят берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.